Өкмөт жаңы рынокты издөө менен алек болбой эле той өткөрүү менен алектенип жаткандыгынан улам экспорттун көлөмү 100 миллион долларга төмөндөгөн. Бул тууралуу бүгүн Бишкек шаарында өткөн ЭАЭПтин алкагында интеграциялык процесстер аталышындагы эл аралык форумда айтылды. Мындан тышкары иш-чаранын жүрүшүндө бажы биримдигине кирүүдө товарларды техникалык регламентке шайкеш келтирүү, лабораторияларды куруу жумуштарын сооздуктуруп, экономикага олуттуу зыян келгендиги үчүн өкмөттүн дарегине сын пикирлер жолдонду. Анткени менен өкмөт 2 жыл аралыгында бажы биримдиги Кыргызстандын экономикасына оң таасир берди деп эсептейт. Теманын улантысы кабарчыбыздын кийинки материалында сөз болот. Евразиялык биримдикке мүчө болууда өкмөттүн негизги милдети өлкөбүз ээлеп турган рынокту сактап калуу маселе жараткан. Буга карабай өкмөт тарабынан аткарылган жумуштардын негизинде өндүрүшчүлөр өз товарларын эркин экспорттоого шарт түзүлгөнүн Олег Панкратов билдирди. Бүгүн бул факты атамекендик экспортерлор Евразиялык экономикалык биримдикке кирген өлкөлөргө өнөр жай жана өсүмдүк багытындагы өз товарларын тоскоолдуксуз эркин экспорттоп жатышат. Олег Панкратовдун маалыматы форумдун катышуучуларын ынандыра алган жок. Анткени кайсы тармакты өнүктүрүү керектигин өкмөт азыркыга чейин билбегендиктен көйгөйлөр чечилбей жаткандыгын Эльмира Ибраимова кеп кылды. Какая у нас будет ориентированность экономики, да? 2 жылга чукул убакта эмне иш кылып жатышты? Иш аткарылбай эле кагаз жүзүндө бойдон калууда. Биздин өкмөт техникалык регламенттер боюнча тиешелүү чараларды бат көрүүгө чамасы жетпейт. Или 2 года занимались. Быйылкы жылдын август айынан баштап Евразиялык экономикалык биримдиктин дагы 18 техникалык регламенти күчүнө кирет. Эгерде Кыргызстан өз стандарттарын техникалык талаптарга шайкеш келтире албаса, сыртка товар чыгаруу укугунан ажырайт. Мен мурда 5-созутта депутат болуп жүргөндө, ошол ЕАЭСке кирип атканда мен ушуну айткам. Кириш боюнча маселе жок, бирок биз даяр эмеспиз. Анткени биздин техникалык регламент боюнча бүт товарларыбыз ушул ЕАЭСтин техникалык регламент боюнча биздин товарларыбыз азыркы дал келбейт. Ошон үчүн биз лабораторияларды, стандартизацияларды, метрологияны ошо ЕАЭСтин стандартына келтирип, бүт өзүбүз мекемелер анан кийин кирсек ушуна жакшы болот эле. А биз азыр ачып алдык, биз өзүбүздүн 6 миллион калкы бар рынокту биз берип койдук. Бажы биримдигине кошулуу туура кадам болгон. Бирок ушул күнгө чейин кыргыз өкмөтү малдарды идентификация кылып, фитосанитардык лабораторияларды куруу иштерин кечиктирип жаткандыктан, коңшу өлкөлөр менен соода алакасы жакшы жолго коюлбай жатканын мурдагы өкмөт башчы Темир Сариев айтты. Биз ушул малдардын идентификациясын кылып, бүгүнкү талапка жооп бере тургандай, ошол малды өстүрүп, союп, даяр продукцияга жеткенге чейин ошол түзүмдү толук талапты толук кылышыбыз керек да, мына ошол жерден үчүлүштөр кетип атат. Экинчи жагынан мен ойлойм, мүмкүн сүйдөшүүлөрдөн дагы кемчиликтер бар депчи. Мүмкүн ошол өкмөт ортосундагы байланыштар толук түшүнүк болбой жатат. Ал эми форумга Татарстандын Казан шаарынан келген эксперт Рамил Галимов Кыргызстанга ишкерлерди колдоо жана Евразиялык биримдикке даярдык көрүү максатында 500 миллион доллар бөлүнгөндүгүн, эгер ал каражат өздөштүрүлсө, дагы 500 миллион бөлүнмөк деген оюн билдирди. Бирок азыркы күнгө чейин Кыргыз-Россия фонду тарабынан каражат иштетилген эмес. Это было обеспечение роста благосостояния. Бул фонд жакшы фонд экенин экономисттер билет. Акчалар колдонулбай, иштелбей жатат. Акча бар болгону менен аны баары эле колдонгонду билишпейт. Биргелешкен ишти улантуу зарыл. Кыргызстан үчүн интеграциялык процесс абдан узак убакытты талап кылат. Бул процесстерди өнүктүрүү керек. Кыргызстан ЭАЭПке киргенде өз тандоосун кылган, бирок эмнеге жумуш жүрбөй жатат? Өкмөттө баары иштөөнү талап кылуу керек. Среди населения Бажы биримдигине толук кандуу мүчө болгон 2 жыл аралыгында экономикалык көрсөткүч кескин төмөндөгөн, экспорттун көлөмү азайып, бир катар жумушчу орундары кыскарган. Форумдун жүрүшүндө эл өкүлү Каныбек Иманалиев буга жол берген үчүн өкмөттүн отставкасын талап кылды. Экспорт упал ровно на 100 миллион долларов. Өкмөт башчы Кудай буйруса жана Казакстан каражат берсе 2018 жылы курабыз деди. Экономика мынчалык төмөндөгөн убакыт болгон эмес. Биздеги ресурстарды дагы жакшы колдоно алган жокпуз. Кыргыз орус өнүктүрүү фондун колдонбосок да болот. Аларды бир дагы компания билбейт. 2 айдан соң Атамекен фракциясы өкмөттүн отставкасын талап кылабыз. Стали бизнесмены из других стран. Ошентип өкмөт өкүлдөрү менен көз карандысыз эксперттердин башын бириктирген форумда Евразиялык экономикалык биримдиктин күнгөй тескелери сөз болду. Натыйжада ийгилигине караганда өкмөттүн кемчиликтерин көбүрөөк кеп кылышкан катышуучулар өздөрүнүн сунуштарын жолдошту. Рустам Алымбаев, Сентябрь.